Bunu mana Abdullabek'tin kavrını büt Kırgızistan izlep жүрөт. Негизги кыргыздар изилдедим. 2 ай Afganistanda жүрдүм. Ошондой кыргыздын мыктылары кайка качкан, Afganiстанга качкан. Оганга жол алдым. Кудай колдосо, жеримди бошотмокко көп кол чогултуп келем. Abdullabek'tin жүрөгүнү гүлчөк алып барган, сөөгү кайсы жерде калганын билбей жүргөнбүз. Мекенибизди, эл жерибизди көзүбүз менен көрсөк деп ар бири санашат. Абдылдабек ошол жакта түркмөн бегинин бир кызына үйлөнгөн деп атасыздар. Ошодон тараган балдары да, Бир бала тараган, бир бала. баладан анан 4 бала, бир кыз, анан ошондон таркап кеткен да. Шариф акам мына 4-нчү урпак, Капсулбек 4-нчү урпак. Абдылбек бабабызды кабырына таш менен тузатып кой дейт. Алар Кыргызстанга келгенди каалашат экен, изги тилеги бар экен дейт. Эмне алардын Афганистандан чыгарыш кыйынбы? Пакистанда дагы толтура кыргыздар бар. Андан сырткары Иранда дагы толтура кыргыздар бар. Ушул акыркы поколение да, булар эгер өтүп кетсе, булардын балдары кыргыз жөнүндө деле эч нерсе истей албай калышат да. Арбаңыздар көрөрмандар, бүгүнкү биздин маектешибиз Санжыра изилдөөчү Ражап Кадыров. Маектешибиз жакында эле Афганистанга барып, ал жактагы кыргыздар тууралуу изилдеп келген. Анын ичинде Алымбек Татканын уулу Абдылдабектин дагы урпактары бар экен. Бүгүн ошол темалардын айланасында кенен маектешүүгө белсенип турабыз. Саламатсызбы, Ражап ага? Студияга кош келипсиз. Алгач ушул өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, бул кыргыздарды изилдөөгө, Санжыр изилдөөгө кантип киришип калдыңыз, эмне түрткү болду? Рахмат эле, мени чакырганыңа өтө кубанычтамын. Мен өзү кеңкесир тааныштырып кетсем, Толу Бадахшан автономиялык областында төрөлүп ошол жакта чоңойгом. Тажикстан. Анан тарыхый ата мекеним Кыргызстанга 2000-жылдары көчүп келген. Ошондон бери Алай районунун Сарымогул айылында жашайм. Анан бул Санжырага кызыкканым мен ошол кичинемден эле кыйма кулак болуп, ошол өзүбүздүн Санжыра тарых боюнча аябай кызыгуулар пайда болгон. Андан кийинки окуум да ошол темада болгон. Анан мен ошол ичкилик кыргыздардын кыдырыш абрусунун Санжырасын изилдеп 3 жыл 4 жылдын аралыгында аны толук жазып бүтүп, 1-чи, 2-чи, 3-чү китептерин жазганмын. Андан сырткары ошол кыргыздын тарыхына, адабиятына, маданиятына өзүмдүн салымымды кошоюн деп көптөгөн аракеттерди кылып келем. Ошол Афганистанга барган сапарыңыз тууралуу кеп калсак да, канча убакыт жүрдүңүз, качан бардыңыз эле? Эми ошол сапар тууралуу айта турган болсок, ошол Кыргыз эл биримдигинин бир чыгаан уюштурган, ошол иштерин аткарган кыргызга күйгөн бир жигит бар, Осмонжон Суратбаев деп коет. Ошол жигит аркылуу мен бул идеяны айттым. Анан ошол кыргыз элинин жетекчилери колдоп, финансы маселесинен жардам беришти. Мен 3-мартта 2 айлык туристтик виза алып, Афганистан ислам мамлекетине Ташкенттен учак менен учуп бардым. Ал жакта Кабулда биздин элчилигибиз бар. Алар тосуп алышты. Андан сырткары дагы жергиликтүү кыргыздар. Ошентип ошол жерлерде бизден илгерки кеткен, мурда бул жакка Кокон хандыгы Бухара эмири таркаланганда кеткен, андан мурда дагы ошол уруулар арасында байланыштар болгон. Негизги кыргыздарды изилдедим. 2 ай Афганистанда жүрдүм. Ал жактан көптөгөн бир борлорду таптым. Бүгүн дагы бир кыргыз мекендешибизди таптык. Атасы ошол Кыргызстандан келип, ушул Кабул шаарында жашап өткөн экен. Кайым деген абабыз дүйнөдөн өтүп кеткен экен. Ошол Кайымдын баласы, мунун аты Байысбек экен, өзү кыргыз. Даже шунчалык мекенчил патриот бар экен, ушул 100 жылдын ичинде башка эл менен аралашып, апасы тажик, аялы тажик болсо дагы өзүнүн паспортуга кыргыз деп өзүнүн атын жаздырып, өзүнүн ата бабаларынын өзүнүн эмелерин жок кылбай, тилин унутса дагы дилин унутпай кыргыз канында бар экен. Баш кийими дагы ошол кыргызга тиешелүү баш кийимди кийип сүрөткө түшкөн экен. Өтө кубанычтабыз, сага рахмат. Кыргызстан аяк салам болот.
Salam vatan ve Kırgızay dünya. Kırgız eline salam aytamın deydi. Ошол Kırgız el, Kırgız el birimligine öte kuvvançtamın deydi. Mına 100 yıldan beri biz hiç kim izlep gelgen yok. Sizler izlep geldiňer deydi. Bizning Kırgız ekenimizge symykdanabız deydi. Tildi öğrenişke hareket kılabız deydi. Kuday buyursa büt dokumentlerimiz var. Kırgızstan'a barıştık da Allah nasip kılsın deydi. Bardığınızlarga özünün atынан, yügülösünün atынан salam ayıp tutadı. Pres konferensiyalarda ötkürdüm, eller menen jolukdum, süýleşdim, izildedim. Men bir ele adamdardy izildep emes, men oşo Kırgızdyň manastan tartyp kandaýdyr bir prozasy bolaba, poeziýasy bolaba, eski ýyllar bolaba, taryh bolaba, bardyk ele janrdy kolumdan kelişinçe izildep taktap geldim. Men bir aýta turgan süýnüşlik bar, bu bir ele Kırgızstan Pamir Kırgızdary jönünde bilse, Ulu Pamir, Küçük Pamir, andan sırtkarı dağı Afganistan İslam memleketinde yaşayan öte köp sanda Kırgızlar var. Alar emi aljakta bizge karagandamday bölünүүçülük yok. Aların ata-babalary Kırgızstan, Özbekistan, Kazakistan degen memleket tüzülgөнгө çeyin ketkendikten aljakta jalp ele türk tildiler bir tugan ele el bolup barda ele ayrılması jok ele türkmen bolop, özbek bolop, kırgız bolop, birak tan ele baldarynday aябай Ошондо жашашат элеңиz. Siz kança aymagına bardınız, Afganistan kança aymagına bardınız? Bu kança jerde bar eken bizdin kırgızlar? Hazır Ulu Pamir, Kiçi Pamirden başka jaktarda da köp eken dep atpaysızbı? Hazır emmi Afganistan özü 34 oblastdan turat eken. Halkynyň sany ele 70-80 millionga jakyn, anan bir oblast ele Kırgızstançalyk çoň oblastlar. Men oşonun içinden bir 18 oblastga bardym. 7-8 oblastdagy jergilikli kırgızdardy tapdym. Alar menen süýleşdim, aýyl kışlaktaryna dele bardym, kolumdan kelişinçe. Mümkinçilikke jaraşa hem aljakta şartları ol, Afganistan özü soguş bolgan memleket. Aljakta jürüşdeler kıyın, birak oşol jergilikli kırgızdardyň jardamy menen hazırky çağda çoň hyzmatlarda işlegen, oşol boýany tarmakda işlegen kırgızlar. Hem kırgız degen kaç jerde bolsa birim-biri koldaýt, aябай kuwançly. Jalpy Kırgız elinin atынан salamdарды aýtdym. Hiç kim bizi izlep kelbegen ele birinci keldiňiz dep özlerinin bolgan taryhtaryny, bolgan emelerini pardon kollarından kelişince jardam berip janynda çoğu jürüşdiler. Anan Kırgızstandan Afganistandagy elçisi milletin atgaryjy Danyar degen jigit alda kolundan kelişince jardamdарды berip oşol Kırgız barjellerge daýyndap Kasapşentip koldan kelişinçe izilip geldi. Al jakta kırgızlardın jaşoosу kандай eken? Emne menen tirичилик kılышat eken? Jaşoosу kандай? Okuşabı je günümdük jaşoosу emne menen? Em al jaktagı jaşoosу oşo şaharda jaşaganda bardygy tereň bilim alışkan, üniversitet, institutlardy bitirişken, hyzmatlarda işleşet, injener bolup işlegenleri var. Memleketlik hyzmatlarda işlegenleri var. Bizdeki siýakty öyle anan aýyldagılar. Aýyldagılar janaky Sant Şamal dep goýat. Şol Badakşan, Balk, Faryap, Ajazjan, Akçaşyburgan oblastlarynda yaşagan kırgızlar. Al жердин klimati öte ıssyk bolat eken, al jakda dykançylyk kılşat. Anan Badakşanda, Takarda, Talkanda, Kunduzda oşol tolu oblastlarda yaşagan kırgızlar mal çarbaçylygy menen, dykançylyk menen görüşet. Dykançylyk degende ıssyk jerlerde emne egişet? Mal jerde banandan başlap, apelsinden başlap bardyk nerseler ösöt, jüzümdün türleri ösöt. Arpa, buğday, kürüç ösöt. Bardyk nerse ösöt. Maldan çygaýs. Mal çarbaçylygy menen de tirçilik kılşat. Kırgız kaýsy ele jerde kırgız malsız yaşaýt. Al jakda dele bolsa, başka jakda dele bolsa mal çarbaçylygy menen karmançat. Negizi jaşolar aябай jakşy. Biz oylagondoy açarçylyk, Afganistanda kıyınçylyk, anday munday degen sözlerge men közüm menen körüp geldim. Al jakda aябай kеңирçilik. Siz bargan aýmaktarda şol ekende. Kırgızstanga salıştırmalı biz menen birdeý dele dep goýsa bolat. Alaryň akçalary oşol ilgerke jumlaýatyň akçasy bolat eken 700.000 rupiýasy $100 gaýsap bolat. Birak bardyk nerse keňiri, jaşolar aýybay jakşy. Şol bir baýa jalgyzdykdan, taryhyň jokdugynan, başga ulutlar arasynda jaşagandygynan ele basym basa, alar turmuş tirçilik jakdan bir
muhtaçlıkları jok. Кыргызстанга келүү максаты бар бекен же бир өзүнүн кандаштары менен көрүшсөм деген изги тилектери бар бекен? Эмне жөнүндө ойлонушат? Алардын эң биринчи эле изги тилектер ошол ата бабабыз жашаган жерлерди көрсөк, туугандарыбызды көрсөк, барсак, байланышсак, көпчүлүгүбүз тилдерибизди жоготтук, өзүбүздүн тарыхыбызды жаздырып келип бул жакта ошол түркү же фарс тилдерине алардын жазуулары баягы ислам тамгасы менен жазышат. Ошондой кылып которуп тааныштырсак, Кур'ан-ы Шариф экен 500 жыл болуптур, колдо жазылган экен. Ошол сакталган экен. Эгер мүмкүнчүлүк болсо bir aylık möhnet menen kelip her birini birden antarıp çıksa ошол Türk tarıklarının arasından bizge tiyişeli malumatlar da çıkması mümkün. Öte tereң malumatlar var eken, öte tereң kamtılgan. Allah deydi. Daha kitaplar eken. Anan bizdin tarihi emirlerdi sizler alıp barıp alacaklarga үйрөтсөңөр, карым катнаш кылсак, барып өзүбүздүн мекенибизди, эл жерибизди көзүбүз менен көрсөк деп ар бири самашат. Кээ бирөөлөр ошол жогорку кызматта иштеген, турмуштары аябай жакшы, шаарда үйлөрү бар, бардык шарттары бар, бирок айтышат, эгер дейт, мен Кыргызстанга алып кете турган болсом, мен ушул бардык мүмкүнчүлүктөрдөн кечип, жөнөкөй эле жаран болуп элимдин арасында жүрмөкмүн дейт. Себеби башка улуттардын арасында, башка этностордун арасында баары бир анчалык чоң күчкө ээ эмес кыргыздар. Ал жакта эми негизинен Афган улутундагылар мамлекеттик бийликтин бүт структураларын ээлеп алышкан. Андан кийинки өтө көп сандагы тажик улутундагы. Андан кийин 3-орунда ошол биздин түрк туугандар турушат. Эми бул жерде кандай десем, бул Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан деген мамлекеттер жок кезде биздин ата бабаларыбыз көчмөн болгондуктан катышып, бир жылдары бул жактарга жашоо болсо ал жактарга өтүп кетип, ошентип эле жүргөн да. Анан ошондон эле калып калышкан. Мисалы, кыргыздын эле изилгек уруулары Оргу, Кыпчак, Найман, Баргы, Карлык, Катаган деген уруулар. Алар өзбек да эмеспиз дейт, түркмөн да эмеспиз, биз Коңракпыз, же Катаганбыз, же өз урууларын эле айтышат. Урууларын айтышат. Эми максат ошолорду барып изилдеп, ошолорду дагы тереңдетип, силердин түп урууңар Кыргызга келип кошулат. Бул Кыргыздын 40 уруусунун бири. Бул жакта да өкүлдөр бар ошол уруулардын. Эми максат алардын баардыгын эле алып келиш эмес. Ошондой бир мамилелерди түзүп, бул эми бир эл аралык мамлекеттик деңгээлде кылбаса, аны эми жөнөкөй жеке адамдын же бир коомдук уюмдун же бир фонддун эмес жетпейт. Бул эми алар ошол өздөрүнүн тарыхы жөнүндө кенен маалыматы жок болгон үчүн анан ошо урууларын атын атап жүрүшөт экен да, ошондойбу? Аларда терең маалыматтары бар. Алар урууларынын да атын өчүргөн эмес, башкаларынын дагы жет аталарын да өчүргөн эмес. Бар эле мүмкүнчүлүк алар 70 жыл Советтер Союзу чегараны бөлгөн, алар бул жакка келиштен корккон же бир адабий маданий байланыштар болгон эмес. Анан акыркы 30 жылда деле тилекке каршы Кыргыз мамлекети андай бир илимий экспедициялар жөнөтүп, бир кабар алып, алар менен бир конференцияларды өткөрүп, ошондой бир туугандык эме кылган. Негизи кайсы жылдарга булар кайсы жылдары барып жайгашып калган экен ошол жакта? Эми булардын тарыхы ар кандай. Жанагы байыркы уруулар 300 жылдан 350 жыл мурда барып жашап калгандар бар. Ошол жерде эле илгертен бери эле жашап келаткандары да бар. Бул Манаста айтылат. Бадахшан менен балыкты дейт, ошол балык азыркы Мазар шаар бакчасы болгон жазып. Бир канча жыл башкардым деген цитаталар келет. Ошондой жергиликтүүлөр дагы бар. Андан кийин мына Кокон хандыгынын талкаланышы, Ак падышанын орустарынын келиши, андан кийин мына революция болуп, Советтер Союзунун келишиндеги байлар, басмачылар, ошондой кыргыздын мыктылары каяка качышкан, Афганистанга качышкан. Анан ал жакта жанагыдай чогуу жашап калгандары тиги Памир сыяктуу Үрпадатка да салтын жоготпой, анан чачылып чаарга, ар жерге аралап кеткендери ошондой болуп, кээ бирөөлөр тилдерин унутуп калган, бирок ар бири кыргыз экенин унутпойт. Арбаңыз эне. Каскайра кишип, кинди кан тамган жериңди, кандаш элиңди таштап кетип баратасың. Капаланбаңыз эне. Ата бабамдын жерин,
Кабырдын буту басып турганына жүрөгүм чыдабайт. Оганга жол алдым. Кудай колдосо, жеримди бошотмокко көп кол чогултуп келем. Кантейин. Көк жалтын тукумусуң. Мен кай жерде жүрбөйүн. Жүрөгүм дайым ушул тоолордун арасында. Abdullah bilesиң да 1876-жылы бул жактан орустар басып киргенде Полат хандын тусунун астында колбашчы болуп күрөшүп, анан орустар менен күчү жетпегенде мен барып Афганистандан чоң кол жыйнап келем деп, анан өзүнүн ишенимдүү жигиттери менен Афганистанга барган. Афганистанга барып, бул эми биздин кийинки азыркы изилдөө боюнча Афганистандын амири Шерали ханга жолуккан. Ал боюнча мен тастыктоочу маалыматтарды таап келдим. Азыр издеген товардын баары Кытайдан чыгат. Азыр эгер ошол Кытайга барып өзүңүз көрүп, бизнесиңизди андан ары дагы өркүндөткүңүз келсе, ортомчулары жок, түздөн түз завод менен сүйлөшкүңүз келсе, анда кыз жебекке кайрылсаңыз болот экен. Алар сиздерге ошол жакшы товарларды таап бергенге жардам берет. Буйруса июлда тур болот, 10 киши болгон 10 киши аламын. Мен менен барып, мен өзүм сиздерди коштоп 8 күн Кытайдын Гуанчжоу Фошан шаарында жүрөбүз. Ошондой эле сиз алчу товарыңызды ошол жерден эле алып, Кыргызстанга салып берсеңиз болот. Анан Шерали хан айткан экен, азыр жардам бере албайбыз. Ажыга барып келиңиз деп, анан ошол кездеги болгон акчасында 1000 дилде дейт, алтын тыйын берген. Эми ал саясий сөз. Ажыга барып келиңиз деген сөз, эми сиздин карьераңыз бүттү, биз жардам бере албайбыз деген сөз. Анан Абдуллабек ошол Иранды беттеп, Кабулдан дагы 1000 километр алыстыкта ошол жүргөнүнүн жээгинде азыркы Иран менен Түркмөнстандын чек арасында Фарият деген жерге барган экен. Анан ал жерде Ширинтаго деген район, азырча айтканда ошол Шаш дөбө деген, Алты дөбө деген айылга барып, анан ошол жердеги жергиликтүү түркмөндөр менен ошол жерде жашап, анан 2 жыл ооруган. Абдуллабек негизи сана оорусунан өлгөн. Анан өлөрүндө керез айткан, жигиттерин кайтарып жиберген. Ал жөнүндө Памир кыргыздарында сакталып калган ырлар тастыктайт. Бастыра бердим Кундузга барып таркалдың сабылга, амирдин чоң Шерали алтын берди, 1000 жылдай деп ошондой ырлар дагы тастыктайт. Анан ошол жерге барганда, ошол жерден Абдуллабек үйлөнгөн. Эми ал мусапырчылык, кыйынчылыкта ошондой жүргөндө ошол түркмөндөрдүн андакта тегине карап, ошол бир чоң бир бегинин кызына үйлөнгөн дагы. Анан бир бала болгон. Түркмөндөрдүн бир бегинин кызына. Анан бир уулду болгон. Анан Абдуллабек каза болгондон кийин кээ бир биздин тарыхый маалыматтарда Абдуллабектин сөөгүн алып кетебиз деп алып келе албай, анан жүрөгүн алып келип Кыргызстанга алып койгон деген эмелер кездешет. Бирок ал жөнүндө тигилер анан сөөгүн ошол жерге бийик дөңсөнүн башына койдурган экен. Ошол койдурган бойдон алар ошонун урпактары азыр 4-муун. Анан ал жөнүндө бияктан Кыргызстандан жөнөрүндө ошол Алимбек Татка коомдук кайрымдуулук фондунун төрагасы Абдуллабек Эгембердиев, анан Абдуллабектин небереси Чыныбек Абдыкапаров деген туугандар келип мага колдоо көрсөтүп, анан ошол даректерин беришкен. Алар мурда өздөрү билишет экен, туугандары барын. Бирок эч ким барган эмес Кыргызстандан. Ушу туугандарыбыздан кабар алып келиңиз, кабарын билип бериңиз дешти. Кабарын билип, Абдуллабектин мүрзөсү ошол жерде дейт, ошону терең изилдеп келдим деп. Анан мага сүрөт беришкен, аксакалдардын сүрөтү. Мындан 14 жыл мурда кайсы бир журналист Көкбөрү боюнча фильм тартып барганда ошол кишилер жолугуп, биз Абдуллабектин урпактары болобуз деп, анан сүрөткө түшүп өздөрүнүн даректерин жиберген экен. Алар бул жактагы урпактарына келип колуна тийген, ошол Чыныбек Абдыкапаровго. Анан дагы бир Абдуллабек жөнүндө изилдеп атайлап барып канча эме кылганым биздин чоң энелерибиз, ошол менин чоң атам Памирди бийлеген Тококаз деген, ошонун аялы дагы Курманжан жаткан сиңдиси болот. Андан менин чоң атам Кадыр төрөлөт, Кадырдан атам, анан мен биз деле ошол жаткан урпактарына киребиз. Анан ошол үчүн
Canımda tövkelge salıp, ошол убакта балаларыбыздын эмесин таап келейин деп бардым. Ошол сүрөт аркылуу барып, ал кишилерди таптык, аксакалдар өтүп кетти. Бирок ошолор баягы Абдуллабектин мирзесин жоготпой, барып ал жерге Куран окушу, ушул жерде биздин бабабыз бек болгон деп ошондой дешет экен. Анан Арынбек датка жөнүндө, Курманжан датка жөнүндө, алардын Кыргызстанга кылган эмгектери жөнүндө дегендей маалыматтары жок болгондуктан алар карапайым эле ошол бир бабабыз бек болуп качып келген, биз ошодон таркаганбыз. Улутубуз кыргыз, Кыргызстан биздин мекенибиз, алай деген сөздү гана жаттап калышкан. Муну мана Абдуллабектин кабрыны бүт Кыргызстан издеп жүрөт. Эч ким билбейт да. Бул жерде калганын. Мына Алланын өкүмү менен сиздер мына таап берип жатасыздар, аталарыңыздар көрсөтүп унутпай. Чоң аталарыңыздардын кабрын көрсөткөнүңүздөр бул Кыргызстан үчүн өтө чоң жаңылык. Кудай буйруса тарыхта каласыздар. Себеп дегенде биз буга чейин Абдуллабектин жүрөгүн гүлчөгө алып барган, сөөгү кайсы жерде калганын билбей жүргөнбүз. Бирөөлөр Бадакшанда деген, бирөөлөр Памирде деген. Мына силер мына 4-нчү урпаксыңар да. Шариф акам мына 4-нчү урпак, Хафизуллабек 4-нчү урпак. Сен ким баласысың? Абдуллахатбектин баласы ла. Жазганмын дептерге. Бирок алар ошол жергиликтүү түркмөн элдер менен жашагандыктан тилдерин деле анча жоготкон эмес. Азыр эми ошол кыргызча эле сүйлөшөбү? Кыргызча эле сүйлөшөт. Абдуллабектен тараган болсо бир бала, ал баладан 4 уул, бир кыз. Эми ошодон таркагандар азыр бир 40-50 үйлүүдөй болуптур. 4-нчү муунда чеберелери жашап атат. Абдылдабек ошол жакта түркмөн бегинин бир кызына үйлөнгөн деп атасыздар. Ошодон тараган балдары да, бир бала тараган, бир баладан анан 4 бала, бир кыз, анан ошондон таркап кеткен да азыр бир айылда. Анан ошол айылда жашаган дагы ал айыл бардык эле түркмөн өзбек тектүү элдер экен, дагы биз бектин туугандары болобуз дегендер аябай көп экен. Бирок аларды терең изилдеп, мисалы Абдуллабектин кайсы бир жигиттери калып кеткенби, ошо чогуу баргандардан, ошолордон тараган урпактарбы деген көп изилдөөлөргө убакыт болгон жок. Бир жолу барып, биринчи барганда мирзөнү таап 3 күн, 4 күн ошолор менен чогуу жүрдүк. Анан кайра Кабылга келгенде бул жактан Арынбек датка коомдук фронтунун төрагасы Курманжан датканын урпактары чыгып, эми ошончо бардым, жок дегенде бир мирзесине белги коюп кел деди. Кайра экинчи жолу барып, Акмура мырдан ошол жердин жергиликтүү бийлигинен уруксат алып, ал жерге эме орноттук, эстелик орноттук, кыргыз, фарс тилдеринде жазып, андан сырткары ошол кабырдын үстүнү мрамор менен каптатып, Абдуллабекти ошол жерде бир эме кылып койду. Ал дегенде Түркмөнстан менен Ирандын границасындагы бир чөл. Бирок область жакшы жетишкен область. Түркмөнстан менен Ирандын чек арасы деп атпайсызбы? Бул бул Афганистандан чыгып баратканда ошол эки чек аранын ортосу экен. Чек арага жакын жерде, бул Афганистандын ичинде. Афганистандын аймагы ошол чек ара, э? Барсаң Түркмөнстан башталат, бул жактан Иран келет, Афганистандын түгөнүш жер экен, Фарияб областы деп коет экен. Abdullabek babamızın kabrını taş bilan uzatıp koyduk. Mana kamda ciğerler aması yığılgan edi. Mana uzatıp koyduk. Mana inşallah endi niyatimizdan buni ko'proq yaxshiroq qilib tuzatsak, ustini bir gumbaz yo bizlar tom deydi, shunday tom qilib bir yaxshiroq qilib tuzatsak inshaalloh. Shunday niyatimiz bor, umidimiz bor inshaalloh. Ko'p yaxshi bo'ladi inshaalloh. Salomat bo'ling. Анан бир эле Абдуллабек эмес, андан сырткары канчалаган кыргыздардын кыйындары, мисалы мына бизден Бадакшандан Касан Камчыбек деген бирөөсү ревком, бирөөсү облус парком болуп туруп, анан 34-жылы качып кетишкен. Алардын да балдарын таап келдим. Исак Казы деген өтө чоң диний алым болгон Жергетал Тажикстандан ал киши качып барып ошол жакта жалгыз жашап, кийин үйлөнүп бир балалуу болгон, ал баласынан дагы 2 бала, андан 2 бала аларды таап келип туугандары менен байланыштырдым. Өтө көп. Бул сиз мына кийинки СССР учурундагы жана репрессиядан, бийликтин куугунтугунан качып кетип,
ошол жакта орночок алып, анан калган урпактарын дагы таапсыз. Ошондой урпактарын дагы таптым. Анан жанагыдай байыркы кыргыздын урууларын дагы таптым. Анан илгери Кусайын Карасаев агай китеп жазган кыргыздын уматы чыгышта деп. Себеби биз бул чыгыш өлкөлөр менен илгертен карым катнашыбыз, соода саттыгыбыз, тарыхыбыз, маданиятыбыз, тилибиз бир болгондуктан биздин тарыхый маалыматтарыбыз ал жактарда өтө көп жерлерден жолуктурду. Мисалы Мазар Шариф шаарында бир Азирет Алинин күмбөзү бар экен, ошол жерде чоң булатика бар экен, ошол жерде кыргыздардын тарыхы жөнүндө чоң китеп бар экен, фарс тилинде жазылган, мусулман таңбасы менен. Бирок китепти сканерлеп келүүгө, алып кетүүгө уруксат беришпейт. Ошол жерде отуруп окуганга уруксат беришет. Анан эми аны окуш үчүн 3 ай 4 ай убакыт кетет. Чоң китеп, көлөмдүү китеп. Чоң көлөмдүү китеп. Байкап көрдүңүз, анда ошол негизи кыргыздар жөнүндө жазылган. Кыргыздар жөнүндө жазылган. Мен кызыктым да ошол түрктөр боюнча, өзбектер боюнча. Анан кыргыздар жөнүндө ушундай китеп бар дейт, бирок алып кеткениңерге мүмкүнчүлүк берилбейт. Ушул жерден окуп, ушул жерден которуп кетсең болот дейт. Ага эми кандай десем, ал нерселерди кылганга бир коомдук уюмдун же бир жеке тарых изилдөөчүнүн дарамети жетпейт. Бул иштерди биздин мамлекет башчыларыбыз өз көзөмөлүнө алып, ошондой экспедицияларды уюштуруп, ал жактагы боолорду бул жакка чакырып, ошол китептерди перевод кылып, кыргыздын маданияты менен, адабияты менен тааныштырып, ошондой кылып туугандык мамилени чыңалса деген ойдо. Эми биз бир элдик дипломатияны аткарып келдик өзүбүз. Анан бул жагы эми ошол биздин эмеден кызыккан, бийликтен. Сиз ошо Афганистандын бир 20 аймагына бардым деп жатасыз. Ал жакта эл аралык расмий макам менен таанылган мамлекети жок, мамлекет катары таанылган эмес. Анан согуштук кырдаал. Кандай жүрдүңүз? Сиз жеке коопсуздук жагыңыз кандай болду? Эми жеке коопсуздук жагы ошол туристтик виза менен барсаң, эми алардын деле жогоркулары билимдүү, ошол башка мамлекеттер менен мамиле түзгүсү келет. Анан бул ислам мамлекет болгондуктан элдери өтө меймандос, кайсы жерге барсаң мейман экен деп сыйлашат. Анан негизи саясий абал кооптуу. Ар бир айыл өз алдынча постторду коюп алган, бардык жерде ошол куралдын алдында. Мындайча айтканда, бизде кантип коет? Чрезвычайная ситуация дегенде ошо военный режим экен. Анан жанагы жергиликтүү ошол кыргыздар кайсы жакка барсам, ошолор өздөрүнүн балдары менен алып жүрүп, эми аларга тиешпейт. Мамлекеттик кызматта иштешет. Бирөөсү ошол чек ара министринин орун басары, бирөөсү Фария университетинин деканы, бирөөсү дагы Кабул шаарында чоң Майман университетин жетектейт экен. Ошолор менен чогуу жүрдүм да. Эми өзүм жалгыз деле жүргөн күндөр болду. Эми андай эле бир эмес, бирок баары бир кыйын. Жүрүш кыйын. Эми тилини билиш керек, маданиятын билиш керек, салтын билиш керек. Негизи сиз алардын тилин билесизби? Дарий тилинде окуганмын, жазамын, окуймун. Китептерин да окуймун, маданияты менен, адабияты менен таанышмын. Демек, алар менен деле сүйлөшкөндө кыйналбапсыз да? Кыйналбайм. Мен ошол 2 пресс-конференция өткөрдүм фарс тилинде, ошо Кыргызстан жөнүндө, Кыргызстандагы жашаган элдер жөнүндө, кыргыздын маданияты, тарыхы, адабияты жөнүндө кеңири баяндамаларды дарий тилинде жасап бердим. Алар аябай кубанычты. Алардын дагы сүйлөгөндөрүн кайра кыргызчага перевод кылып, Кыргызстандагы туугандарга жөнөтүп жаттым. Ошол 20 аймагында, облусунда тең кыргыздар бар бекен? Же ар бир жакта бөлөк-бөлөк карап көрдүңүз? Бардык эле жерлеринде бар. Бардык эле шаар, бардык областтарында бар. 34 област экен, 14 областта мен бара албай калган болсом, ал жактарда деле кыргыздардын кабарларын уктум. Мисалы, Ират деген провинцияга бара алганым жок, ал жакта 30-40 кыргыздар бар деди. Алар афгандар менен чогуу бир жерде отурупташып, ошолор менен аралашып кетишкен, бирок өздөрүн кыргыз деп сезишет. Өздөрүнүн ичинде кыргыз тилинде сүйлөшөт дейт. Алардын деле ата бабаларын билем кимдер экенин, кайсы басмачы же кайсы байдын тукумдары экен, бирок тилекке каршы убакыт жетпей, дагы көп изилдөөлөр, көп нерселер жетишпей калды. Анан мен бир эле жанагыдай кыргыз эмес айтпадымбы, мисалы. Манас эпосунун ошол жактагы кандай элге жайылгандыгы жөнүндө, кыргыздын илгерки дастандары, өлөңдөрү, ырлары, жер сууларынын аталыштары,
Айтор толгон токой тармак түзүлдү да. Ошо маданият жагынан, тарых жагынан эмнелерди көрө алдыңыз? Жаңы кандай ачылыштар болду сиз үчүн? Эми жаңы ачылыштар булар ошол сырттарын аябай бекем калмашат. Анан кол өнөрчүлүк. Илгерки биздин ошол апаларыбыз, чоң энелерибиз колдонуп келген саймачылык, жанагы таар буюмдар, атка куржун, ошондой нерселерин алар жоготушпаптыр. Ошо аябай кубандым. Илгерки кыргыздын эмесин сактап калыштылар. Кайсы жерде болсо ошол кыргыздын улуттук баалуу кийимдерини, жанагы эмелерини өздөрү менен кошо алып, анан улуттук тамактардын түрлөрүн сактап калгандар. Ошо кыргызча, эми башка элдин арасында жашаса дагы ошол кыргыздын улуттук тамактарынан. Кандай тамактарды көрдүңүз? Бизде деле каттама деп коет бизде ошол. Илгерки кыргыздын улуттук тамактары, анан курутtu езип, анан сармайды салып, анан туурап дегендей. Анан эми беш бармак. Беш бармактар башкача айтышат, бирок алар беш бармакты деле унуткан эмес. Мен бир аз жасоо эмелери башкачараак, бирок бул кыргыздын нарын туурап деп коет да, илгерки кыргыздын эски сөзүндө. Нарын туурап, кам салып, эт жейбиз дешет. Анан ошол койду сойгондо баягы устукандары менен тарткан. Мисалы мына улуу устукан, бул кичи устукан дегендей. Эми башка калктар анын эмесине жетишпейт да, маанисине түш келген эле. Ала кыргыздар болсо ошолорго чейин маани берип, тилди жоготсок дагы биздин аталарыбыз ушуну бизге айтып, мына ушундай тартипте эт тартылат, мындай тартипте мындай болот дегендей. Эми кайсыл жерде аз болсо адамдын кадыры, бирөөнүн кадыры бирге билинет да ал жакта. Кыргызмын десең эле бардык эле бир туугандай эле. Бир атанын баласындай эле анан Кыргызстанга келип кыргызмын десең эч ким деле тааркабайт го. Анан ал жакта кыргыз келиптир, бизге чоң Кыргыздан келиптир, анан аят деп коюшат алар өкүл. Аят келиптир деп аябай кубанычтылар эми. Алар сизди кубанып, анда кадимкидей эле сиз барсаңыз кой союп, устукан тартып, ошондой сый көрсөткөндөр болгон турбайбы? Көрсөткөндөр деле бар. Шаарда мына биздегидей эле келип жолугуп, кафеге чакырып же болбосо шаарда айланып ошондой бир бардык эле бир байланыш түзгүсү келет. Бардыгынын эле жүрөгү Кыргызстан. Барсак, көрсөк, чакырсаңар бизди, виза алып берсеңер дейт. Анан эми бир делегация даярдап атабыз, ошол Орго, Кесек, Коңурат, Баргы, ошол Адылбектин балдары, андан сырткары ошо Кабылдагы кыргыздарды 16-июнда бир Бишкекте бир этно эме өткөрмөкчүмүн, өзүм эле демилге кылып, ошого чакырып, аларга бир эмелерди жөнөтсөк деп, ошол Кыргыз эл биримдиги аркылуу, мектепке коомдук фонд аркылуу аракеттер жасап атабыз. Буюрса келип калышат. Анан келсе дагы жанынан суроолорду берип. Ушул маселе болуп атат да, алар Кыргызстанга келгенди каалашат экен, изги тилеги бар экен дейт. Эмне алардын Афганистандан чыгарыш кыйынбы же биздикилер виза бербейт бекен? Эмне үчүн мындай? Жок, кыйынчылык жери жок. Аларды кандай жол менен алып келсе болот. Бул жерде мындай, памирлик кыргыздар тууралуу дагы бир нерсе айта кетейин. Сен массалык маалымат каражаттарына жарыяласаң, жалпы эле журналисттерден суранарым. Булар баягы Афганистан, Пакистан, Индия, Тажикстан, Кытайдын чек арасында тургандыктан, андан бөлөк калкал жерде жашай албагандыктан, кыргыздар массалык түрдө Кыргызстанга кетип калса, Афганистан чоң территориясын алдырат, анан кыргыздарды карабай коюптур деп башка мамлекеттердин алдында дагы талибандардын абийири түшөт деген негизде булар ошол памирлик кыргыздардын келишине каршы. Себеби алар айылда канча миңдеген километр алыс, паспорт алыш да кыйын. Азыр 39 жаран келишкен, мына 2 жылдан бери күтүп жүрүп, Кабылда, Файзабадда жүрүп, жакында визаларын алышты. Виза алышты. 2 жыл күттү виза алыш үчүн памирлик кыргыздар. Афганистан паспортун алыш. Түшүнүп атасың, аларда паспорт жок. Визаны биздин өкүлчүлүк тез эле берет, кимдин паспорту болсо. Анан ошолордун келиши кыйын. Жанагы массалык маалымат каражаттары памирлик кыргыздар келди, биз тосуп алдык, биз мектеп салдык, биз үй салдык, минтип жардам берип атабыз деп соцсеттерге чыгарганда, тиги Талибан өкмөтү аны көрөт экен дагы, бул кыргыздын бардыгы кетип калса биз шерменде болобуз деп, ошол үчүн тоскоолдуктарды коет экен памирлик кыргыздарга. Ошол үчүн буларды көп деле ашыкча жарыя кылбай эле
Бүгүнкү күндө Тышкы иштер министрлиги ошол этникалык кыргыздар менен иштөө башкармалыктары айтор президенттен тарта бардык структуралар өтө катуу иштеп атышат да. Кабардын баары мына Кышка сууда Чоңалай районунда мектеп салынды, 60 үй салынып атат. Бирок аларды алып келгенде ошо пиар кылбай эле тымызын эле алып келип койсок, наркы артында келе тургандарга дагы бир зыяны тийбесин да. Ошону өтө көп суранышты. Ошол биздин элчиликтен дагы, жергиликтүү кыргыздар дагы ошол биз жөнүндө тарых, маданият, адабият жөнүндө айта бергиле, бирок памирлик кыргыздарды алып кетиш керек, бардыгын минтиш керек деген сөздөрдү айтпай эле саясий абалга байланыштуу. Башка шаарларында жашаган деп атпайсыз, жана туруктуу эле, илимдүүлөр экен. Алар бир келип, бир 10 күнгө, 15 күнгө келип кете тургандай болсо, аларга эң туура айтасың. Алар Кудай буйрукса мына тааныштык, баштадык. Азыр виза боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Алар келе беришет. Себеби бул Афганистандын эли күндө самолеттор учуп турат, Ташкентке через Дубай аркылуу кандайдыр бир жолдор менен алар келип туугандары менен учурашып кетет. Аларга эч кандай тоскоолдук жок. Буга чейин эмнеге өздөрү келгенге аракет кылган эмес, бир тоскоолдуктар болгонбу деп атам да? Жок, тоскоолдуктар болгон эмес. Бирок мындай болгон. Булардын тоскоолдуктары эле булар ата бабалары бул жактан кыйынчылык көрүп, азап тартып, орустан качып баргандыктан өздөрү инициатива кылып келгенге бул жактын абалын алар жакшы билишкен эмес. Дагы деле ошол орустардын эмелери, басмачылар деп барсак бизди камап коебу, мынтип коебу дегендей ой пикирде жүрүшкөн да. Түшүнгөн эмес көпчүлүгү. Баягы эркин Кыргызстан өз алдынча мамлекет болду. Мурдагы окуяларды эч ким талкуулабайт. Силердин аталарыңар кайта батыр болгон экен, динни коргогон экен, дилни коргогон экен дегендей барып Кыргызстан жөнүндө бир маалымат берген эч ким болгон эмес да. Ал жакта байланыш кандай? Интернет барбы? Окуп, мындай көрүп, видеолор көрө алабы? Интернет дагы бар, Facebook'та дагы алардын эмелери бар, WhatsApp группалары дагы бар. Эми алар жакында эле болгон 4-5 жыл ичинде. Анан ага чейин деле кызыгып Кыргызстанга келип окуп кеткендери бар. Мисалы жанагы Исмайыл деген бала, кыргыз бала, азыр Фариятта декан болуп иштейт. Келип Жалал-Абадта 7 жыл, Бишкекте 5 жыл, 12 жыл окуптур. Манас Түрк университетин бүтүрүптүр, дагы кайсысын бүтүрүптүр. Анан кайра Афганистанга барып, ошол Фарияб областында декан болуп сабак берет экен. Ошондойлор деле бар, Кыргызстанга келип кетип жүргөндөр деле бар. Эми такыр эле кабар жок десек туура эмес. Анан көпчүлүгү баягыдай эле коркуп кандай болот. Алар Шурави деп ойлошот да. Шурави деген сөз бул кеңеш өкмөтүнүн таасиринде деп ойлошот. Эгер сизди колдогондор болсо, финансылык жагынан же мамлекет тарабынан дагы багындай атайын каражат бөлүнсө, дагы да барып изилдегенге даярсызбы? Эми бир эле Афганистан эмес, ал жакта Пакистанда дагы толтура кыргыздар бар. Андан сырткары Иранда дагы толтура кыргыздар бар. Ал жакта да биздин ошол түрктектүү элдер бар. Ошондой бир мүмкүнчүлүктөр түзүлсө, албетте мен барып изилдегенге даярмын. Анан түзүлбөсө деле мен өзүмдүн күчүмдүн жетишинче өзүмдүн кадам менен изилдей берем. Мен ошол кыргыздын тарыхына, кыргыздын эмесине бир сагындык кошсом деп ошол жолдо жүрөм. Кудай насип кылган болсо дагы жакшылыктар алды. Бизде мындай бир эле суу, наркы бетини Афганистандык памирликтер, бети Кыргызстандык. Бул памир саркол чоң өрөөн болгон да. Мунан Англия, Россия, Кытай үчкө бөлүп алган. Ошондо кыргыздардын кызыкчылыгы менен эч ким эсептешпей бир бөлүгү Кыргызстанда калышкан, бир бөлүгү Тажикстанда, бир бөлүгү Кытайда. Анан ошол 24-жылга чейин Кыргызстанга карап турганбыз. Кокон кандыгында да Курманжан-Жаткага карап турганбыз. Анан 24-жылы эле Мургаб районуну Абдыкадыр Орозбеков ошол Тажикстанга берип салган. Ошол эле мына 100 жыл эле болду биз ал жерибиз Тажикстанга өткөн. Ал деле кыргыздын жери, тарыхый биздин ата мекенибиз. Анан ошол эсер мезгилде Тажикстандыкы болуп калган, бирок кыргыздын жери, бүт жерси болуп алыштары, жашаган калктары кыргыздар. Анан наркы бети Кытайда да кыргыздар жашашат, берки бети Афганистанда да, Пакистанда да, Тажикстанда да бир эле кыргыздар 4кө бөлүнүп калышкан. Мурда бул аймакта өзүнчө эле бир кыргыздар жашаган. Памир кыргыздары деген чоң алайык эле карап турган. Мургапта канча калк бар? Мургапта калк көп. Кыргыздар. Сайыз мезгилинде 15-20 миң болсо, эми азыр көбөйгөн. Азыр аларды
Kırgızstanda delе bir 20 saat kalganda ошол жакта деле 15 000 тегерегинде жашашат. Эми бардыгы эле көчүп кетишкенбиз. Бирок башка кыргыздарга салыштырмалуу Мургап Жергетардын кыргыздары бир үйлөдө мисалы 5 баласы болсо, ошонун 3 баласы Кыргызстанда, 2 баласы Чем Афганистан, Пакистан, башка мамлекеттерге салыштырмалуу бул тажикстандык кыргыздар көпчүлүгү келип атышат. Жакын. Өзүңүз качан келдиңиз эле Мургаптан? Жыл болду. Быйыл 24 жыл болсо мен 2000-жылы аларга келгем. Балдарыбыз жок болуп баратат дейт жанагы афгандык кыргыздар. Себеби баягы тилдерин алар унутуп, азыркы ушул акыркы поколение да булар эгер өтүп кетсе, булардын балдары кыргыз жөнүндө деле эч нерсе эстей албай калышат да. Ошол сиз сапарда жүргөн учурда дагы кандай кызыктуу окуялар болду? Сиз үчүн таң калыштуу болгон? Эми таң калыштуу болгон бул кандай деп айтсам болот? Бул бир табигый кубулуш дейбизби, же бир улуу күчтөр дейбизби? Ошол кыргыздын кертен эле арбай колдоп деп коет, арбай колдоп деп ошондой туш кылып атты да. Жанагы Абдулдабекти дагы ошонун бир сүрөт менен издеп жүрөбүз. Анан бир жаш баланы чакырды жанагы замминистр. Чакырып сурады. Анан мен күлдүм. Бул жаш бала болсо каяктан билмек эле сен десем. Ал бала мынтип сүрөттү карап туруп, бул киши менен агайын болот дейт да. Анан түптүз ошо Абдулдабектин балдарын алып барды. Анан жанагы Казысак деген алым кишини изилдейин деп Кабылда бир кыргыз бар деди. Аны чакырдык. Биринчи күнү келбеди. Ал бала өзү иштейт экен, инженер экен. Экинчи күнү ал бала келди. Ал бала келип биз маектешип отурганыбызда Кыргызстандан эле бейтаныш бирөө чалат. Балки биздин ошол чоң бабабыз Афганистанга кетип, жок, Кабылда өткөн деген кабар бар. Изилдебейсизби деп. Анан макул деп коюп, ошону изилдеп, анан Бадакшанга келип, фамилиялык кыргыздарды ишкашымга чакырып, алар менен сүйлөшүп, аны тактап барсам, ошол жанагы келген жигиттин чоң атасы болуп турат. Ошондой бир эмелер жардам берет да негизичи. Ошентип ойлойм. Ошол бир боорлорго кандай болсо дагы кандайдыр бир ошолорду боорго тартып, өзүбүзгө чакырып, жана тарыхчы окумуштуулар, кыргыздын тарыхтарын, башкаларını түшүндүрүп, ошол маселелерди мамлекет колго алып, ушундай чоң иш-чара мына Кыргызстандын 100 жылдык эгемендүүлүгүнүн майрамдаганда бир дүйнө кыргыздарды чакырып, бир курултай өткөрүп дегендей бир иш-чараларды жасаса, жалпы эле кыргыз аз сандагы кыргыз дүйнө жүзүндө кыргыздар изилденип, бардыгы бир алкакка келип, ошол тарыхый мекени Кыргызстан экенин толук түшүнүп, өздөрүнүн өлкөсү менен карым-катнашта болсо деген эле тилек. Рахмат, ошого сен деле салым кошосуң. Ошол материалдарды жеткиресиң, элге жеткиресиң. Баягы кыргызда бир сөз бар, жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Ошол көп болуп, катуу эмгектенсек чаңда чыгат дей бир. Кыргызга бир пайдабыз да тийип калат. Чакырганыңа өтө чоң рахмат. Сизге да келип бизге кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Саламат.